1-ci класска кирдиңер, 10-чу классы 11-чи класс бүттүңөр, 11-чи класстан кийин дагы 10 жылга келип отурасыңар. Ушундай жолугушуу юбилейиңер кут болсун. Силерге Кудай денсаулык берсин. Ошо 10 жылдын ичинде 10-чу класс бүткөндөн кийин 10 жылдын ичинде кандай деген чоң өзгөрүүлөр болду. Бирөөлөр үйлөндү, бирөөлөр bir нерсенин ээси болду, бир чоң деген ишканаларга көргөн убакыттын кандай деген өтө тез өткөндүгүнө. Эми мындан кийин да силерге ишиңерде ийгилик болсун, денсаулыгыңыз жакшы болсун. Мына бүгүн жакшы ой менен келипсиңер, ушу мектепке келип туруп, балдардын арасында, өзүбүздүн айылдын арасында бир чоң оюн, волейбол оюнун, шахмат оюнун, дагы башка оюндар, коргоол оюндарды уюштурабыз деген ойдо келипсиңер. Бүгүнкү оюнуңар жакшы улансын. Бирок оюнда ошол жерде акты ак кылып, карагым дегендей судья болуп турат. Ошолорго баардык нерселер мүмкүнчүлүк бергиле. Алар калыс болсун. Биринчи орунга мен чыгышым керек эле деген уруш талаш болбосун. Мен биринчи орунга биздин классташтар, биздин достор чыгат деген ойдо болбогула. Ал спорт деген спорт ушундай болот. Ал күч атасы таныбайт. Ким күчтүү болсо, ким жакшы ойносо ошолор уксун. Силер дагы ошондой жылдагы жанагы мени факелде өткүзүп бергиле өзүңөрдөн кийинки. Ушундай салтыбыз улансын. Оюнда бирөө жеңилет, бирөө жеңет, бирөө чычылайт дегендей да. Ошондой нерселерди ошо даяр туруп, утканды да билгиле, утулганды да билгиле. Ана бүгүнкү оюндар жакшы өтсүн. 10-чу жыл бүткөнсүңөр да? 2010 жыл бүткөн балдарыбыз бизге чоң оюн кылып берди. Аябай сонун болду деп тамшанып кете тургандай болсун. Денсаулыгыңыз жакшы болсун, ишиңерде чоң ийгиликтер болсун. Эми силердин да бир өз. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, досторум, агай, сиздердин да бүгүн биринчиден улуу мекенди коргоо күнүңөр менен жигиттер дайым ушул ынтымакта, достукта биригип, ушундай спорттук иш-чараларда мекендин керегине жарап, Кыргызстаныбыздын туусун желбиретип, жакшылыктарга себепчи жигиттерден болуп жүрө берели. Андан кийин өз убагында өткөзө албай калганыбыздын чоң себеби бул бардыгыбызга белгилүү пандемия болуп калды. Пандемиядан кийин ушул калыптануу азыр Кудайдын көрөсү жакшы, ошонун себебинен жигиттер ушул кыска убакыт аралыгында уюшуп, биригип, ушул ортобуздан демилге көтөрүп, мекенди коргоо күнүнө карата ушул айыл өкмөтүбүз боюнча баардыгын чакырып бир жерге ушул спорттук иш-чараны уюштурабыз деп колго алдык да. Ошону колдоп алганыңыздар үчүн агай сизге рахмат, сизге дагы жигиттер, досторум, силерге өзгөчө рахмат. Анын ичинде чет жакта жүргөн досторума рахмат. Ушундай иш-чараны колдоп, кубатташты. Рахмат, ушул бүгүнкү иш-чарабызды ынтымакта жакшы өткөзүп алсак дегенине ой. Рахмат чоң. Урматтуу классташтар, агайлар, денсаулык өмүр каалайбыз. Бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайбыз. Ошо бүгүнкү өткөзүүчү оюнубуз менен буга чейин ушу бале деген ооруга байланыштуу өткөзө албай калдык. Ошого байланыштуу 10 жыл убакыт өтүп кетиптир. Убакыт деген чоң куш экен. Иштериңерге ыраазычылык билдиребиз баарыңарга. Ошо убакыт тизилип өтүп агайларга, жекелерибизге, ушуну бизге билим берген агайларга, жекелерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Өмүрүңөргө, рызкыңарга береке берсин. Узун өмүр, чын денсаулык каалайбыз. Дагы иштериңерге ийгилик болсун. Дагы көптөгөн окуучуларды ушул мектептен чыгарып, кыргыз элине, кыргыз жерине жараган, кыргыз тилин көтөргөн, кыргыз мамлекетин өнүктүргөн окуучуларга чыгарышыңарга тилектешпиз. Рахмат. Жолкомдо жолуңар болсун, жолдошуңар кыдырбан болсун, почтабыз батабыз колдоп жүрсүн. Ушул биздин почтанын жигиттери дайыма алдыда жүрсүн, иши ийгиликтүү денсаулык жакшы болсун. Hoş yemeklerin kaynak
Ең жақын Assalamu alaikum, урматтуу классташтар. 11 жыл окуп, чогуу окуган классташтар. Ошентип 11-дө бүткөнүбүзгө дагы, мектепти бүтүп кеткенибизге 10 жыл болуптур. Жашоонун, турмуштун бир жолдорунда жүрөбүз. Ушул былтыр пандемия болуп кетип, жакшы ушул нерсеге көңүл бура албай калдык. Мына быйыл келип ушул айылга кичинекей болсо дагы ушул жаштардын ден соолугу үчүн спортко үндөп, кичинекей болсо да чакан бир оюн өткөрүп берип коелу деп жакшы максаттар менен чогулуп турабыз. Мынакей баарыбыз балдар молодец, баардыгыбыз чогулуп, ушул баардыгынын үйүнө ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, анан ушу бизди окуткан мугалим эжек агайларга баардыгына ден соолук, эки дүйнө бактылуу болсун. Аллах таалам, жараткан Аллах таалам эч качан жакшылыгын аябасын. Ар дайым эки дүйнө бактылуу болуп, ден соолукта өмүр сүрүшсүн. Ушул бизди окуткан мугалим эжек агайларга дагы бир рет таазим, чоң рахмат сиздерге. Атамекенин футболчулар күнү менен куттуктайм. Мынакей бизде көптөн бери эксеп жүрген нерсе бүгүн ишке ашылып турат. Себеби ол бизден мындан 10 жыл мурда окуп бүтүп кеткен балдарыбыз. Мектепке келип туруп ушул айылдын балдарына бир жакшыраак топ оюн өткүзүп берейин деген ойлоп жүрүшкөн. Былтыр кызыл боло турган нерселер, билесиңер, баардыгыбызга белгилүү болгондой, пандемия оорусу чыгып кетип, ошол мезгилге сүрүлүп калды. Эми мындай ошол нерседен алыс болойлу, ден соолуктарыбыз жакшы болсун. Ушу балдардын бүгүнкү уюштуруп берип аткан оюну дагы бүгүн жакшы өтсүн. Оюнда дагы билесиңер, оюнда бирөө сөз жеңет, бирөө сөз жеңилет. Судья ортодогу иштеп жаткан судьяларга баардыгыбыз баш ийели, ынтымактуу болуп өткүзөйлү. Эч качан биз жеңсек эле жеңдик деп манчыркап кетпейли, жеңилсек көңүл түшүп калбасын. Анан кийин ошону менен бирге ушул залды жакшынакай кылып тазалап, таза аба менен желдетип, какырып түкүрбөстөн, папирос чекпестен, жакшынакай өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн бир жакшы оюнду өткүзөйлү. Анан ошону менен бирге ушул уюштуруп берип аткан мына 10 жылдыктын юбилейлерине силерге чоң рахмат. Ден соолугуңар жакшы болсун, ишиңер ийгиликтүү болсун. 10 жылдын ичинде көптөгөн нерселерге жетиштиңер. Үйлөндүңөр, жайландыңар, кээ бирлери машина алдыңар, кээ бирлери бала чакалуу болуп калдыңар. Дайым ишиңер ийгиликтүү, ден соолугуңар жакшы болсун. Жакшы өткүзөйлү. Oyun yaxşı ötsün. Güçlüler jеңерсин. Жеңилген адам бузал болсо, жеңген команданы туттап, биримдикте бири-бирине урушпай, талашпай, жакшы оюн өткүзсөңөр, өзүңөр жакшы. Ошол оюнду көңүлдүү өткүзгүлөр, байрамдар менен. Анан жакшы танып алсаңар, оюндун алдында эки команда талашпай турган болуп, оюнду кандай өткүзүп чечишип алсаңар, ошого жараша оюн кете берет, жакшы болот өзүңөргө. Жакшы балдарды сыйлап, оюнуңар жакшы болот. Ана силерден баардыгыбыздан байрамыбыздан ден соолук каалайт, ийгилик каалайт. Көптөн бери ниет кылып жүрөт элек. Агайлардан сөз калбай кеткен баарын айтып бүттү. Салтка айланып калган 10 жылдык байрамыбызда карантин болуп калды. Көп бастоолор болду. Бизде деле жакшы ниеттер бар эле, ошо машина сая турган, экинчи орунда дагы олдурбай турган туристтерибиз бар эле, болбой калды, ишке ашпай калды. Мындан кийин көп түкүрсө көл болот деп кырдаалга байланыштуу азыр ачарчылык убагы, жазда көтөрөчүлүк убагы, ала шампур дегендей. Ошого призибиз аз болсо дагы көптөй көрүп, ынтымакта оюн өткүзүп алайлы, урушпай, талашпай, судьяларды сыйлап, ушуларды атай койгондо бүгүн шеф судьялар. Аке-эке бир жерде иштеп койсо, ушу менен биздинки бүгүнкү оюн ачык деп жаралат. Birinci orunga 6.000 so'm, ikinci orunga 3.5,
3-cü orunga 1,5, ал лучший игрока 1000 сом бар. Ошол. Жакшы өтүп алайын. Бүгүнкү байрамыбыз кут болсун, тоюнубуз жакшы өтсүн, ынтымактуу өткүзөлү, ден соолугубуз жакшы болсун. Дайыма ушу бардыгыбызга ишиңерге ийгилик болсун.
Россиядан келген балаңар. Бұлдағы Россиядан келген макек. Тақсырларыңар қатарынан. Күн келіп отырады. Ошо алыста жүрген балдарыбызда, жакында жүрген балдарыбызда ошо досторубуз менен бир жолугушуп алайынчы. Жок дегенде тынч аман бир кол алышып, бир кучакташып көрүшүп алайынчы деген мына тилек максаттарга бүгүн жетишип отурабыз. Урматтуу балдар, мына 10 жылдын ичинде 10 класс бүткөндөн кийин да бир көптөгөн өзгөрүүлөр болот, жакшы нерселер болот, кыйынчылыктар болот. Ошондой тоскоолдуктарды жеңип, мына ушундай мезгилге жетип отурасыңар. Мындан кийин да дайыма ден соолугуңар жакшы болсун, ишиңерде чоң-чоң ийгиликтер болсун. Үйлөнбөгөндөр барбы, жокпу? Бар. Үйлөнбөйт болуш керек, Он жылдын ичинде жетишпеген жакын арада ошол нерселерге жетишкиле, турмуш кургула, жашоонун ысык суугун, даамын татып көргүлө. Ошол менен бирге мына бүгүнкү топ уюштуруп атсаңар, биздин ошо Бачытайдагы элдер үчүн, Бачытайдагы жашаган жаштар үчүн бир ошо биздин айылыбызда, коомубузда жакшы болсун, оору сыркоодан алыс болойлу деп ушул нерсени уюштуруп атсаңар. Чоң рахмат. Мына ошо биздин арабыздан да, биздин айылыбыздан чоң жакшынакай кыйын спортсмендер чыксын. Ошолорго силер кичине болсо да себепкер болгула. Жана отурган мезгилде Баяман сен кечирээк келип калдың, Жанатбек сен жана жок элең, Вообще жок. Нук сен деле жок элең, Доктор ынтымакты белгисе. Эгер биз ушул ынтымактуу болсок, көп нерсеге чоң ийгиликтерге жетишебиз. Мынакей жана мектеп жөнүндө айтып бердим. Мектептеги көптөгөн өзгөрүүлөр бар. Мына силерге окшогон балдардын демөөрчүлөрүнүн эсебинен көптөгөн өзгөрүүлөр болуп атат. Азыр мына химия кабинетинин ушул жерде камера турат, ошодо кандай кыймыл болуп атат, бүт баары ошол жакта көрүнүп турат. Мен жана эмче ташка түшкөндө көрсөттүм го. Ал жерде ушуну даана көрүнүп турат. Мен азыр болуп турган мезгилде Казыбек кирип калды, карасам Казыбек келип калды. Мен спорт залдагы топту көрүп отурдум, ушул жерде. Ушундай да, заманга жараша кичине өзгөрүү болсо, жашоо үчүн бир өзүбүзгө мектеп өзүбүз окуп кеткен мектепке кичине колдоо көрсөтүп койсок, бул деген жакшы нерсе болот. Ошол бүгүнкү оюнуңар жакшы өтсүн, оору суркуудан алыс болойлу. Эми бүгүн ушундай майрам күндөрү башка эжекелер аз үйүндө болуп калып келе албай калышты. Мен эми мектеп жетекчиси катары менен келдим. Силер менен жолуктум, жолукканыма аябай сүйүнүп атам. Мына бул жерден мен окуткан балдардан Жанатбек бар экен, дагы Амандуу бар экен. Бакуу бар, Медел бар, Бек. Ушул эми бирөөнүн классын алып калдым. Анан кийин жетекчилик кызматына келип калдым да. Бул жанагы эгерде нукуларга окшоп бир военный жагында иштей турган болсок, бизди качан эле жанагы чинди бере турган берип турчу деп кетти эле. Азыр биздики андай болбой калды. 63 жаш. Кадимки 63 жашта иштейсиң, анан кийин пожалуйста. Бизде дагы азыр пенсияга чыгып иштеп аткан чыган мугалимдер бар. Мисалы үчүн Курбанбек агайды айта турган болсок, бул кишини колдон чыгарбашыбыз керек да. Эптеп ушул кишинин дагы жанагы мындай айтқанда саап сүтүн алып каймагын алыш керек болот да. Мындай кыйын физикалыктар жок. Бизде мындай жүрүп, кээде бирөөлөр кошулуп чарчабастык кылып кичине алып алган менен, бирок мындай агайлар кем да. Өтө кыйын өзүнүн спесине өтө кыйын чыган мугалимдер. Ошондук силердин араңардан ушундай чыган инсандар чыксын, өзүнүн ишине берилген адамдар чыксын, бири-бирибизди сыйлашып жүрөлү, барды келдирип катташып жүрөлү, майрам күндөрдө башыбыз биригип туруп, кичине оюн зоокторду өткөзүп турайлы. Мына бүгүнкү өткөрүп жаткан маракеңер, юбилейиңер аябай соң. Бул деген силердин өзүңөрдү биздин өзүңөрдүн курагыңардагы факелди силер бирөөгө отурсуп бердиңер да. Андай кылып айтат эле. Мына мисалы 92-жылы кутулган балдарда буларда ынтымак жок, себеби мындай нерсени уюштурбады дептилер. Азыр жакшы иш кылдыңар. Рахмат. Ишиңер жүрүсүн, ден соолугуңар жакшы болсун. Келгенде мектепке келип окуткан агай-эжектерге учурашып, ушундай тургула. Бүгүнкү кечени уюштуруп аткан эң негизгиси ушул 1992-жылы туулган ушул жигиттер.
алар менен катар чет иштеп жүргөн, Россияда иштеп жүргөн биздин досторубуз бар, ошолордун жардамы менен бул айыл өкмөттүк деңгээлде волейбол оюнун уюштуруп атабыз. Биздин эң негизги максатыбыз ушул жаштардан арасына чыган спортсмендер, экенди желегин желбиреткен ушул жаштар чыксын деген ниетибиз бар да. Кудай буйрса чыксын алар да. Анан эң негизгиси ушул жаман эле эркек балдар экенбиз. Бүгүнкү ата мекендик коргоо күнүңүздөр менен баардыгыңыздарды куттуктайм. Ар дайым ден соолукта болгула, мындан ары дагы ынтымакта, достукта жакшы ийгиликтүү иштерди кыла беришти каалайм. Рахмат. Көптөн күткөн күн эч агы өткүзүш керек эле. Болор иш болду. Поезд кетти дегендеги бирок ынтымак канча дос күттүк, канча жерди басып келдик, бирок классташтар, билбей окуган жигиттер, кыздар эч качан аны башкалардын ордун баса албайт экен. Мен ойлойм, акыреттүү ушул жерде отургандар баардыгы акыреттүүбүз. Аны мындай турмуш тастыктап койду. Көп күрсө көл болот деп, аз да болсо көптөй көрүп, ушу көңүлүбүздө бар экен. Ушуну өткүзүп атабыз. Ушуну көтөрүп чыккан жигиттерге да рахмат. Азыр биз кечээ уюшуп калдык, бирок биз ошо 92-жылкы классташтарыбыз үчүн бардык элдин алдында уят болбой, кийинки карчыганы башкаларга да тартайын деп бизден кийинкилерге мына өткүзүп атабыз. Бүгүнкү күнгө туш келген экен. Жигиттер баарыңыздардын майрамыңыздар менен айта турган нерсе, биздин фундамент абдан жакшы куюлган экен. Бул жерде көп жерде окуп келдик, көп жерде жүрүп келдик. Эч качан биз уят болбодук. Алдыңкы бүтүрүүчү болдук, кай жерде болбосо алдыңкы бала болдук. Анын баардыгы не деп билет, анын баардыгы Турдубаев мектепте биздин фундамент эң мыкты семет менен куюлган. Түп квадратный стандарттык негизде куюлган экен. Сапаты жакшы үчүн агайлар, жекелер, сиздерге баардыгыңызга рахмат. Ошол мындан аркы ойлойм, ишибиз дагы, турмушубуз да жакшы болот. Ар бирибиздин алып кетишибиз милдетибиз. Ошондуктан жигиттер баардыгыңыздарга узак өмүр, чын ден соолук, семейный бакыт каалайм. Түнү заман болсун. Баарыбызга ийгилик. Рахмат. Ден соолук жакшы болсун. Давай.
4 oyundan ушуган. Бир ооз тынмаган. Hadi.
вообще 2000 жоқ. Üçüne de yok peki. Agastikke.
токтоп отурабыз. Менин оюмча жакшы оюн болду. Күчтүүлөр жеңди. Күчтүүлөр дагы жеңишти билиш керек. Талаш тартыштар болду. Уруш талаш болсо, көчөгө чыкпасын, ушул жерде калсын. Анан ушунча алыстан жакындан келген мына калдарга Ожаевден келип турат экен. Сизге рахмат. Рахмат. Birinchi судейский составды hazırlaydı. Banjike. Banjike. Судьяда уктап калайын. Жака чыгарып. Разы бар да? Алды. Есепті шығарып, бардығын көрдіңіз, бардығы тақ, бардығы сонымен, сіздер разы бар, башаға беріп, судьяның разы болады. Üçüncü orun 95. yıllar. 95. Külçü git kadar, külçü git. Ondan keyin ikinci orun. Veteran. Ondan keyin birinci orun 2000 yıllar. Ondan keyin ulan Toptukla tapşırıyoruz 90 жылдарgacha. Şu bizden keyin uşulardan 10 yıllığı, uşular bizden keyin şu 10 yıldığında жақсы bir ынтымақты oyuncu kılıp beredi degen şey işte. Anan jigitler, erteң эмес bir sünni Kutayımızda da oyun var. Bir günü. Saat 6'ga. 6'ga. Yok, kendi kanalları 6'da 4 saat. Yok, bunlar. Safat Polat Hazır. Ben aytып koyayım janaga. Şu oyun belgilenip atkanda men veteranlar aytып эле. Мындай уюшуп атыр, кандай уюшуп атыр дегенде. Силер кандай уюш болду я муткула финалга чыккыла менден силерге 1000 сом призм бар деген. Oyunga qanday komandanın girdiler bola berет. Жыл эмес, айыл эмес, кандай болуп чогулсаңар чогула бергиле. 200 сомдон закоту бар. Давай. Oyunu Kuda kalasa 10. Mart'ta çeyin. Zor eкен анда. Жакын экенмин. Şunca gelgen adamlar dua kılıp koysun. Kallar ki. Yok taksir. Yok taksir. Yani Cahit'ten gelip herkes Ömürler uzun olur, birbirine geldiğine baktığımız oldular. Vurgula daim vuruvergide vurdur bağlılar, alıvergide aldır bağlılar. Birinci mesela kim oldu? 2000 yıllar. 2000 yıllar ömürler uzun olsun diye sorular çıkmasın. Daha oynap, ömründe önerler, özemeler. Hakim İstanbul'da 10 yılında olsun, 92 yılında. Aylandı. Nereye versin? Üç adamın başı boş olmaz. Şu toplanlarına kança somçasına Kuday Allah koşan çalıp 100 dese göğüt veriyor. Gel.